Арқардың башын келтіре жасаған Бақтыбек Койчуманов Талас шаарында жашайт. 38 жылдан бери өнөрдү өчүрбөй аны өркүндөтүү менен алек. Мурда баарын жыгачтан жасаса, азыр уйдун терисинен кылууда. Мүйүздү да териден жасайт. Ар биринин жыгач калпы бар. Баарын өзү чабып, иштин жеңилдиги үчүн даярдаган. Башыдан мындай шаблон жазып алгам, уйдун терисин каптайм. Кургап бүткөндөн кийин аябай жакшы лактайм. Анан үстүнөн мындай суу тери, нымык 70%. 4-5 күндүк эмгек болуп кетет. Моюндагы топостун жүндөр терisi. Жеңил болуп турат. 58 жаштагы Бактыбек агада чарчоо деген жок. Күнүгө изденет. Эрикпейт. Уйдун терисин даярдап алып, бугу, арстан, жолборс жана башка жапайы жаны барларды окшотуп жасайт. Эмгектери өлкө аймагынан сырткары Орусияга чейин дагы алынып кеткен. Но теринин сыртынан дагы тери капталат. Тиги терини лактайм аябай жакшылап. Анан кийин дагы алдагы уйдун териси капталат. Двойной болуп кетет да. Көстөрү жана кадимки баклажкадан жасай берем. Тиштери жыгат. Алдар жалдары топостун жүндөрү жалдары. Буну заказ бербей жасай берем. Анан ээси өзү чыгат. Бул Кыргызстандын бардыгына эле кетти. Өнөргө байланган уста жалгыз иштейт, жанына жардамчы алууга дагы даяр. Бирок үйрөнгүсү келген жаштар жоктугун айтат. Ушу өнөр менен байланган. Башка жумуш кылып атам болсом, эме калат. Жардамчы жок, азыркы балдарга үйрөтөйүн деп кызыккан балдар жок. Келсе үйрөтөм, мындай жашырган кереги деле жок. Анан үйрөнбеген жаш балдар келсе келип калат да, 2-3 күндөн кийин эртесин жок болуп кетет. Азыркы жаштар оңоюна катышып калган да. Колу Жөндөм Каармановдун кесиби сүрөтчү. Бара-бара бул өнөрдү дагы аркалаган. Айрым учурда суу жээктеги агындыларды дагы чогултуп келип, жылаандарды жасайт. Жыгач иши убакытты алгандыктан азыр баарын тери менен кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.